Мен Бишкек шаарына 18 жыл мурда келгенмин. Студенттик күндөрүмдүн көпчүлүк бөлүгү дал ушул жерде өткөн. Жакын жердеги ушул объект курулушу жарым жартылай бүткөн бойдон канча жыл турду? Улуттук университеттин корпусу болот экен, юридикалык академиянын бир бөлүгү болот экен деген кептер көп айтылчу. Бирок Улуттук банкка буйруган экен. Ондогон жылдардан бери курулуш соңку 2 жылда жанданып, жаркыраган жайга айланды. Биз азыр ушул ичи менен жакындан таанышып чыгалы. Киев, Калыга Киев көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан имараттын 30 жылдык таржымалы бар. Курулуп бүтөбү же бузуп жерди бошотобу? Калаанын борбордук бөлүгүндө жайгашкан объект шаар тургундарында бир топ суроолорду пайда кылчу. Мамлекет башчысынын тапшырмасы менен көп күттүргөн курулушту аяктап, ал куттуу жайга айланганы турат. Улуттук банктын 300дөй кызматкери көчүп келди. Аталган жай кызмат көрсөтүү үчүн элге да эшиги ачык. Өзүңүздөр көргөндөй, мына кирип келгенде бул биздин чоң холл, бул зоналарга бөлүнгөн. Женде баягы биздин кыргыз элибиздин жарандары келип кассалардан өзүлөрүнүн тиешелүү иштерин женден бүтүрүп, анан алып кетишет. Кирип чыкканда эркин кирип чыгышат. Эркин кирип чыгышат. Анан коопсуздук ошо бекемделген. Коопсуздук бекемделген. Бизде мына биякта пост охраны постоянно днём и ночью бар. Экинчиден мына бизде өзүңүздөр көргөндөй мындай шлюзовой кабиналар коюлган. Бул ушул жерден бөгөт коюлат да. Мисалы үчүн Улуттук банктын кызматкерлери шлюздун ар жагына өтөт. Бияка жарандар андан ары кире албайт. Анткени андан аркысы уже башка зонага тиешелүү да. Отурум залы заманбап жабдуулар менен камсыз кылынган. Өлкөнүн финансылык абалы үчүн, сомдун туруктуулугу үчүн маанилүү чечимдер дал ушул жерде кабыл алынат. Отурум залы бирөө эле эмес, чет элдик өнөктөштөр менен жолугушуулар боз үйдүн жасалгасындагы бөлмөдө да өткөрүлөт. Бул зал атайын ушу биздин өнөктөш өлкөлөрдөн келген биздин коноктор үчүн жасалган. Анткени чет мамлекеттен келген баардык коноктор биздин ушу улуттук мындай колоритке аябай кызыгууну жаратат да. Ошону эске алуу менен биздин мисалы чет өлкөлүк борбордук банктар менен өнөктөштүгүбүз абдан көп жылдан бери уланып келатат. Бул Швейцариянын улуттук банкы, Польшанын улуттук банкы, Турциянын улуттук банкы жана ошондой эле ЕАЭС алкагындагы баардык борбордук банктар менен биздин тыгыз мындай өнөктөштүгүбүз бар да. Ошон үчүн алар келгенде ушундай атайын биздин улуттук колоритти колдонуу менен жасалган атайын залда өткөзүш үчүн ушундай зал курулганда, бул негизги мындай заманбап техника менен жабдууланган, атайын микрофондор, атайын мындай заманбап LED экран менен презентация, атайын биздин өзүбүздүн жанагы улуттук колоритти камтыган фильмдерди көрсөткөндө абдан ыңгайлуу болуш үчүн да. Баардык өзүңүздөр көргөндөй биздин ушу улуттук орнаменттер ошо айкалыштырып, ошо заманбап техника менен улуттук колоритти айкалыштыруу менен жасалган зал болду. Улуттук банктын жаңы заманбап имараты 22 миңден ашуун чарчы метр аянтка ээ. Ушул эң эле борбордук бөлүгүндө атриум жайгашкан. Жаркыраган жай келечектин ушул өлкөнүн финансылык бакубаттыкка умтулуусун айгинелеп турат. Имаратты жасалгылоодо өзгөчө дизайн тандалып, инженердик тутум менен да камсыз кылынган. Улуттук банктын атайын пресс борбору да бар. Жаңы имарат ачылгандан бери бир аптанын ичинде бул жерде 2 ирет маалымат жыйыны өткөрүлдү. Улуттук банктын заманбап имараты апта башында мамлекет башчысынын катышуусу менен ачылды. Финансылык ийгиликке умтулууда, элдин бакубаттыгын камсыз кылууда өлкөнүн башкы банкынын адистери тарабынан талыкпаган аракеттер талап кылынат. Ошол эле учурда аларга жетиштүү шарттарды түзүү да маанилүү. Ошондой эле Улуттук банктын ички түзүмдөрү жаңыланып, кибер коопсуздукту камсыз кылуу, банктык маалыматтарды коргоо, каржылык сабаттуулукту жогорулатуу багытында иш-аракеттер байма-бай болуп турушу зарыл. Эл аралык стандарттар менен улуттук кызыкчылыктардын ортосундагы тең салмактуулукту сактоо башкы милдетиңиздер.
Мындан тышкары дүйнөлүк өзгөрүүлөргө шайкеш иш алып баруу үчүн жогорку квалификациялуу кадрлар керек. Технология саат сайын өнүгүп жатканда замандан артта калбай тез убалап жетип турушубуз керек. Ал үчүн күчтүү кадрларды топтош керекпиз. Ушул максатта Улуттук банктын кызматкерлеринин айлык маянасын көтөрүү, жаш адистерди тартуу жана кесипкөйлөрдү окутуу демилгесин колдодум. Улуттук банктын кампасы имараттын маанилүү бөлүгү, бирок коопсуздук чараларына байланыштуу аны көрсөтүүгө болбойт. Өзгөчө кайтарууга алынат. Кампада 1000 тоннага чейин алтын сактоого мүмкүнчүлүк бар. Өз байлыгын чет өлкөлөрдө сактап жүргөн Кыргызстан эми башка мамлекеттердин да алтынын сактап, анын акысын ала алат. Көпчүлүк убакта алтындарыбызды чет өлкөлүк банктарга сактап келгендигибизди баарыңыздар жакшы билесиздер. Мындан ары Улуттук банк эл аралык жогорку стандарттарга жооп берген, 1000 тоннага чейинки алтынды сактай ала турган дүйнөлүк талаптарга жооп берген эң чоң кампага ээ болду. Эми биз өзүбүздүн алтынды гана эмес, тескерисинче чет өлкөлүк кардарларга да кызмат көрсөтүп, алтындарын сактап берүүгө кудуретибиз жетет. Кыргызстандын аймагында акча орто кылымда эле колдонулган. Андан бери жүздөгөн түрлөрү пайдаланылды. Улуттук банктын музейинде буга байланыштуу бир топ кызыктуу маалыматтар бар. 34 жыл, 35 жылдары колдонулган банкноталарыбыз. Болсо ошо 93 жылдан бери колдонуп келаткан 5 серия чыгарылган банкноттарыбыз ошол баардык иштерде камтылган. Улуттук банк тарабынан инвестициялык инструмент катары алтындан өлчөнгөн куймаларыбыз чыгарыла баштаган. Бул ошол алтынны камтыган рудабыз болот экен дагы. Бул жерде ошол алтындан чыгарылган алтын монеталарыбыздын топтому жайгаштырылган. Каржы саясатында ийгиликке ээ болуп, улуттук валютаны башка мамлекеттерге салыштырмалуу туруктуу кармап келген мекемеге заманбап имарат керек болуп турган. Бүгүнкү күндө бул имарат 10 блоктон турат. Ар бир блогубуз сейсмостойкий мындай ар кандай ошо ыкчамдар менен укрепление болду. Башка мисалы социалдык имаратка салыштырып болбойт. Себеби мына блокты эле карасак, бул блокто отдельный СНИП деп коет, ошо СНИПтин нормасы бар. Ведомственный, строительный нормалар менен курулган бул имарат. Дүйнөдөгү өзгөрүүлөрдөн артта калбай, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү туура пайдалануу зарыл. Мамлекет башчысы Улуттук банкка инновациялар жана санариптешүү жаатындагы иштерди күчөтүүнү тапшырды. Санарип сом долбоорун ишке ашырууга өзгөчө көңүл бурулушу керек. Калыгул Асанбаев, Умар Малашев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24 жума жыйынтыгы.